ой менен ушуну жасап атат. Себеби Имамалы Рахмонов көзү жетти Ташиевдин Аксайдан жол бербешиге. Эми атайлап ушуну жасап атат да. Булар даярданган да? Булар 1 айдан бери даярданат. 4 күн илгери бала чакасыны үй бүлөсүнү чыгарып жибергөн. Аялдарды балдарды? Аялдарын ерлери бу жерде 1 грамм эркеги дагы, аялы дагы, бала чакасы дагы калган эмес. 500дөй солдатты алып келип мектебиге төгүп койгон. Ол төккөнүгө 1-20 күндөн ашып калды. 500дөй солдат дедик, 500 эмес 1000ге жакын эле солдатты төккөн. Азыр атып аткан шолор. И пас жакка дагы 1-2 миңдей солдат төккөн эле. Азыр бунун эл атышкан жок. Пограничниктери гражданский кийинип, милициялар кийинип алып айдан бери атып атты эле. Азыр эми чыныгы эме чегарачылар менен чегарачылар атышып атат. Эми айтсаңыз жана тез жардам мунаасын тажик тарап эме оодарып салыптыр деп азыр уктукта. Тез жардам мунаасын скорый помощьтучу. Каерде? Головнойдон келаткан экен. Аны каарыңыз жокпу? Жок, укпадым. Азыр булар миномет колдонуп атат го. Булар азыр миномет колдонуп атат, гранат колдонуп атат. Анан булар 5 та танкасын алып келип, мына биздин шайлаган мектебин алда эмуду жашаган жерге коюп койгон. Көрдүңүздөр да сиздер, биз өтө албадык калдык. Эртең менен көргөнмүн. 5 та. Анан мен эмеге айтсам айтты, ону баягы чаркөөнүн эли чыкпасын деп жол тосуп койду дейт. Башка нерсе менен тосуп болбойт экен да. Тоскону менен айланып өтө берет да, катта шүдүгөр, катта поля болсо, поляны айланып өтө албай, ушу танканы шунча жер тосуп койсо эле танкадан өтпөй калабы эле. Эми бул саясат. Саясат алар. Эми ушинтип ана бүгүнкү күнү абалы кыйын. Урматтуу достор, Енді мен ойлап атам эми. Азыркы болгон бүгүткө эмне болду? Мектен ачып атат. Качкыла балдар? Каерге келди? Бер тапар. Каерге келди? Айда. Урматтуу достор. Кайерге түштү, эмнеге түштү? Тажиктар келди? Урматтуу достор, учурда абал аябай оор чындыгында. Азыр биз ушул жергиликтүү тургундар менен мына Көкташ айылында турабыз. Азыр өзүңүздөр көрүп болгондой эле Көкташ айылынын айыл башчысы Өсөрова Разеже бир топ маалымат берип кетти. Чындыгында эле тажик тарап даярданган окшойт. Ситуация Курчбойдонбу деп Нурсултан Тажибаев айтып атат. Ооба, Нурсултан Курчбойдон калып атат. Уудыга биздин пограничникке эмени бериш керек да, укукту. От деген укукту бериш керек. Ана же милиция аталбайт, же чегарачы аталбайт. Эртеден бери ол атып атат. Эмне атпайсың десең, эл атып атат. Азыр биз атсак, чегарачылар менен чегарачылар салгылашып кетет. Себеби укукту берип койсо, биздин команданы күтүп отурат да. Команда күтүп отуруп, мана эл азыркы мезгилде кыйын болуп калды. Команда күтпеш керек. Мен шундай суранып кетет элем. Эме Эрпуга, Уудуга толугу менен эмени губернаторго укукту бериш керек. От деген приказды бериш керек да. Кол салдыбы, эшигиңден өттүбү, үйүңө кирип келди, ата бер деген приказды бериш керек. Минометтер. Разеже айтсаңыз, мына ушул эмеге головнойго да бир столбага камера коюптур. Экинчи столбага камера койгучу эле кантип биздин ушу күч түзүмдөр карабай калды да? Бир столбага. Эми мындай да, бизде ат деген приказ жок экен. Олар келди, бизге түш деп тура берген да, койбо деп. Атышыны эмеси аталбаса, анан келди да, үн чыкпай чыгып коюп койду. Себеби аталбагандан кийин коет да. Олар көпчүлүк болуп келген. Биздин оянилер өтүп койбо десе, атышка туура келет. Шон үчүн укук бериш керек да. Манандай границага солдаттын санын көбөйтүп бериш керек. Бизге только спецназарды алып бериш керек. Анан мен дагы ушу Садыр Жапаровдон суранат элем, ушу митинг пикет кылгандарды Көкташка айдаш керек. Кесин дагы мына бизге окшоп, жаны кашайып,
jegeni jelim, içkeni yirim bolup, biz de kanımız kırgız, yüreğimiz kırgız, karşı yer için, el için küreşip bana ayal başım menen 51 yıldan beri kanımdı yutup salgılaşıp keleytem. Yemi, bana bir ayal balaca kaçıp gitti, men kaçkanım yok, yürüm. Sebebi oşo miting kılgan, piketke çıkanlardı, mana şu men aytat elem, mana şu bizge kesin dağı miting piketi Tacika kızı. Mana Tacika tınç oturat eken dağın toygonunu köterelbey miting piket kılat eken. Toygon gorungu Kuda bendem degen bende toygondu köteriş gerek. Men şuntu aytam. Allah Teala bergen rızkını cep üyünge, Kuday dep beşte yaşavatağız, yaşaş gerek. Bizim yaşayız beş ele. Mana biz künnüge manantı atışıp, manantı oturağız. Olar olsa tınçıken, kardı toğuken, 500 son berse mitinge çıkıp, 1000 son berse mitinge çıkıp oturar. Ol uyat nerseler Kırgız, bir özünün birliğine karşı çıkıp öyle, mitinge çıkıp öyle, mitingin kereği yok elge. Elge tınçılık gerek. İştese işte, işte alvasa özleri ketet. Misal için men işte elverdim, halgıla dep oluram adam da. Misal için Sadır Japarov adam, Taşiyev adam, Bardıgıl adam. Yemi olur dağılı eldi kıynağısı keveyt. Anan gündelik barıp miting kılıp piket kılıştın, elge kereği yok. Men şu miting piket kılandardı, şu Batken rayonuna Köktaş aylığa çakıram. Kesin de Tacik menen bizge okşap, canı kıynalıp, kanını jutup, ölümge başını yiyip tıgıp, şu miting kılgıça Kırgız menen Kırgız, mana bir cereket Tacik menen salgılatsa men şolardı, Kudaydın aldı da razı olat elem. Чоң рахмат, радиода туура айтып кеттиңиз. Урматтуу дос, тажаттыңар силер бизди деп айткан биздин мекендештер бар. Албетте сиздер да мына ушул жерге келип иштеп, мына ушундай минометтордун үнүн угуп, октун үнүн угуп, жарадар болгон жарандарды көрсөңүздөр, албетте пикириңиздер өзгөрөт. Мына ушул чек арада иштеп жаткан, жашап жаткан элге ыраазычылык билдириш керек. Эл бар экен, мына ушул чек арабызга чеп болуп, элди карап турат. Бул элге наоборот, элге социалдык объектилерди куруш керек. Бул жакта жумушсуз болсо дагы мына өзүңүздөр көрүп отурасыздар, толтура биздин мырзалар, жергиликтүү тургундар, аялдар ушул чек арага чеп болуп, ушул жакты карап отурушат. Эгер көкташтыктар жок болсо, Лейлек анклавда калат. Чек араны ким карайт? Мына ушуну ойлодуңуздарбы? Мына бүгүн биз дагы кыз бала болсак дагы ушул сиздерге мына ушул кырдаалды жеткирели, факты менен кетсин деп мына ушул жерде биз маалыматты жеткирүү аракетин көрүп атабыз. Ал эми тажик тараптан кыргыздар баштады, кыргыздар мындай кылды деп туура эмес маалыматтар таралып атат. Мына ушуну биз четке кагуу максатында, өзүбүздүн мамлекеттин кызыкчылыгын колдоо максатында мына ушул жерде эртеден бери 2 күндөн бери маалыматты сиздерге жеткирип, ушул Көкташ айылы менен головнойду жүрөбүз. Бизге азыр баткендиктер мындай, баткендиктер тынчыбайсыңар деген сөздүн кереги жок. Бизге азыр тынчтык керек, биримдик керек. Эли жерди сактап калышыбыз керек. Азыр абал өтө оор. Жанатан бери мен сиздерге ушу түз эфир аркылуу дагы айтып атам. Мына өзүм дагы сиздерге түз чыгып айтайын. Абал оор. Элибиз областтын кайсы жерлеринен бизге мырзалар келген, эл жерди коргойбуз деп. Солдатпы? Расул Ахматов, чоң рахмат, Расул. Каякта? Не дейсиң? Да бирөөгө октойуптир. Каяктан октойду? Ойма магазин алды. Баягы жерде экөөгүн алып кетти го скорый помощь. Экөө алып кетти. Төртөөгө тийди деди, төртөөгө. Бир эмебизди тез жардам муналды одар таштаптыр деп айтты да. Бирок ага барбадым, мен көрбөдүм го, бирок ошондой маалымат айтты. Машина кетип калды го? Эми